Азыр элибизде эркиндик болгондуктан, динибизге болгон мамлекет тарабынан кысым болбой баардыгыбызга эркиндик бергенден кээ бирки адамдар ошого өзүнүн ахли болбогон, ээси болбогондор фатва бергендер чындыгында көбөйүп кетти. Качан бир адамга суроо берилсе, ал суроого жооп берүү үчүн ошол адамдагы Ханафи мазхабта миңдеген эрежелер бар. Ошол эреженин негизинде гана жооп бериши керек. Качан бир адам суралынса, суроо бергенден кийин билесиңерби, илимдүүлөр ойлонуп туруп калат. Эмнеге ойлонуп атат? Анын башында Ханафи мазхабта окуган эрежелерди издеп жатат. Качан гана сен суралынган суроо бир эрежеге түшкөндө андан кийин жооп берет. Мисалы бизде Мухтасарул Кудури деген Ханафи мазхабтагы эң кичинекей фиқ закон жазылган китеп бар. Ошонун ичинде 12.000ден 15.000ге чейин маселе бар. Имам устазыбыз Шейх Саид Багдаш, Мадинадагы чоң Ханафи алым, ушунда 15.000 эреже бар деп айтса, менин башка устазым Иорданиядагы доктор Салах Абул Хадж 12.000 маселе бар дейт. Эгерде сиз фатва берүүчү адам Мухтасарул Кудури китебин баштан аяк өзүнүн акысы менен окуган болсоңуз 12.000 эрежени жаттаган болосуз. Эми качан сизге суроо келгенде, муну ошол сиз жаттаган эрежелерге барып, суралынган суроо түшмөйүнчө жооп берүүң арам болот. Ошого устаздар, суроого жооп берген инсандар суроону бергениңизде ойлонуп калат. Демек анын мээси сиздин сурооңузга эрежени издеп атат. Эреже деген нерсе жанагы биздин кирпич заводдордо адамдар калп жасап туруп анан калпка ошол ылайды коюп анан кирпич жасагандай, сиздин берген сурооңуз калпка келип түшүш керек да, анан кийин элге кирпич тартуулагандай эле сиздин берген сурооңуз даяр фатва болуп чыгышы керек. Качан гана ойлонуп барып туруп сиз айткан маселе бир эрежеге түшкөндө, анан кийин ошону анан адамдарга айтасыз, таксырым бул маселенин жообу мындай деп. Эмне себептен азыр Кыргызстанда болсун, Орто Азияда болсо бардыгыбыз Ханафибиз деп айтабыз. Бардыгыбыз Ханафибиз деп айтабыз, бирок бир эле маселеде жооп берген мезгилибизде жооптор 2, 3, 4, 5 бөлүккө чейин бөлүнүп кетет. Ушундай деп атасыңар, бир маселеден бул алым башкача жооп берет, бул устаз башкача жооп берет, бардыгы Ханафимен дейт. Эмне себептен андай болуп жооп берилип атат? Эгерде Ханафи мазхабын эгер биз так биле турган болсок, даана биле турган болсок, жок дегенде 95%га биздин жоопторубуз окшош болушу керек эле. Демек, ошол суроого жооп берип аткан инсандар али даяр боло элек. Демек, берип аткан суроону эрежеге сала албагандыктан, өзүнүн ою менен же болбосо жалпы эреженин негизинде жооп бергендиктен, бул устаздын жооп бергени менен бул устаздын жооп бергени эки башка болуп, азыркы мезгилде биздин башыбызды ооруткан эң чоң маселе ушул болуп атат. Муну устаз мындай деди го, сиз мындай деп атасыз деп. Кайсы фатваны алышты билбей калдык, башыбыз айланып калды деген бизге суроолор көп болуп атат. Себебин ошол. Ким канчалык даражада Ханафи мазхабындагы эрежени жакшы билген болсо, ал жооп берсе, бул дагы адам Ханафи мазхабын жакшы билсе, ал жооп берсе, мейли ал Америкада болсун, мейли ал Африкада болсун, мейли Египетте болсун, мейли Кыргызстанда болсун, жооп берген жообуз жок дегенде 95%га бирдей чыгышы керек эле. Себеби Пифагор бизге таблицаны коюп, адамдарга жеңил болсун деп математикада Пифагор таблицаны койгондо 2 жерде 2 4 деп чыгардыбы? Ал Америкага барып 2 жерде 2 канча десең 4 деп айтат. Африкага барып айтсаңдар 2 жерде 2 канча десең 4 дейт. Буга биздин шарият илими так илимдерге кирбейт, математикадай. Гуманитардык илимге кирсе дагы 90%га биздин айтылган маселелерибиз бирдей чыгышы керек эле. Жок дегенде 95%га туура келиш керек эле. Себеби бул таксыр сүйлөп атканда өзүнүн ою менен жооп берген,
Бул такшыр өзүнүн ою менен жооп берген. Ошон үчүн бир маселеде бирөө сүннөт десе, бирөө важип дейт, бирөө макрух деп 3 фатваны берип атат.